өчпөй турган түбөлүккө мен үчүн. Төрөлгөндө эле ырдап түшкөндөн койбу. 9 жыл өмүрүмдө ошол музыкага арнап койгом. Белгилүү бир инсандардын жардамы менен ошол Бишкекке окууга тапшырып калдым. Ырдаткан эле чакырган окшойсуңар, эсим келип аткан. Жаңылбай сага кабылдым, жазатпай огун тегизем. Неги сүйүп да көрдүм, сүйлүп да көрдүм десек. Сүйүү деген жоопкерчилик. Сүйүлгөндү тандадым мен. Мен өтө эркетаймын да. Андан кийин мен эркелеп туруш керек. Ак калпагын булгалаган араңарда бири бар. Атын айтпайм бири бар. Араңарда бири бар. Айтпай эле коеюн. Мелжиген дүйнөгө батпайчы. Мен келем сен эшик ачпайсың. Негизи жашоодо ошондой шаяршатман жүргөн эле кызмын. Интернетке келгенде эле кайрылып калам. Продюсер менен иштешейин деген ойлорум болгон, бирок кайра койду. Бир байке бар, жакшы атактуу эле. Иштешели, мен сага жардам берейин, мен сени чыгарайын деп болушунча аракет кылат. Бирок кыз балага деген чыгармачылык негизи оор болот экен. Аял киши үйдүн куту, эне үйдүн куту дейт. Ошондуктан биздин ордубуз үйдө да. Бир туруп ойлонот экенсиң, чыгармачылык же үй бүлө депчи. Негизи эң чоң максатым, эң чоң кыялым бул эне болуу, турмушка чыгуу. Мен сен үчүн таң табырдайм сүйүмдү. Эй, мен сен үчүн таң табырдайм сүйүмдү. Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Сиздер менен дагы бир жолу экран аркылуу амандашып жатканыма кубанычтамын. Кезектеги чыгарылышты тартуулоо алдында турабыз. Жана ошондой эле кызматыңыздарда адаттагыдай мен Айсулбек болсун кызы. Бүгүн бизде өзгөчө бир сулуу коногубуз бар. Алыскы Жалал ат жергесинен атайын сиздерге жакшы чыгармаларды аткарып берейин деп Айбике деген сулуу кызыбыз келип калыптыр. Айбике Маликова бүгүн бизде конокто. Кош келипсиз. Кош келдик. Кандай келе алдыңыз? Аябай жаман десең. Неге? Жол татаал, кар жаап атат. Кар жаап атпайбы? Туман. Ошондой болуп атат го негизи. Бирок жол катаал болсо дагы атайын биздин көрүүчүлөр үчүн келип бердиңиз, буюрса. Эң сонун кандай чыгармаларды даярдап келдиңиз бизге? Мен өзүм мындай лирика жаатын даярдайм да. Кайгылуу ырлар жүрөгүмө көбүрөөк жагат. Эмне себептен? Билбейм. Маанисине карап ырда берем го дейм. Анан укулуктуу ырлар болот, көбүнчө орбасырыктуу ырларга кызыгам. Жеңил ырларды ырдагандан алсын. Биз да байкадык баракчаңызда. Эң сонун алгач эле тааныш өтөлү. Бул сулуу кыз ким болду экен? Мен Кайсыл жердин кызы болду экен, тактап коелу. Мен өзүм Жалал абадтын кызы болом. Жалал абад областына караштуу Сузак районунун Карабулак деген айылында төрөлүп, ошол жакта чоңоюп, ошол жакта мектепти бүткөм. Анан 9-класста аяктагандан кийин ата-энем Борборго жөнөткөн окууга. Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайын аяктадым. Үйдүн кичүүсүмүн, кенжесимин. Анан ошол 2005-жылы жарык дүйнөгө келгем. Сонун. Үйдүн кичүүсүмүн деп калдыңыз. Канча бир туугансыз? 4 туугандан эң кичүүсүмүн. Эрке турбайсызбы? Негизи эле билинип турат экен эркелигиңиз сыртыңыздан эле. Көп айтып калат ошентип. Ошондой эң сонун. Анда дароо эле чыгармаларга акырындан кезекти бере берели. Себеби бүгүн биз көбүнчө ырдатып калалы сизди. Ошончо келгенден кийин, Анда мен кайсы чыгармадан баштайсыз? Арзыбек Бедияров агайыбыздын Анда кимде күнөө бар деген жакшы бир чыгармасы бар экен, ошону аткарып берейин. Элесимде бири бар, элжиреткен мүдө бар, элеп алган жүрөгүмдү эми кимде күнөө бар, элеп алган жүрөгүмдү эми кимде күнөө бар. Кыялымда бири бар, ылтый түшкөн мүдө бар, белбири болгон жүрөгүм айдеги кимде күнөө бар, белбири болгон жүрөгүм айдеги кимде күнөө бар.
аккуга бошум салсамбы, азабын тартып жүргүчөгө жашын болуп алсамбы, азабын тартып жүргүчөгө жашын болуп алсамбы. Жакшы тилдүү бири бар, жаман тилдүү бири бар, ак калпагын булгалаган араңар бири бар, ак калпагын булгалаган араңарда бири бар, атын айтпайм бири бар, араңарда бири бар. Эң сонун. Араңарда бирөө бар деп коюңуз. Араңарда бирөө бар. Айтпай эле коеюн. Ооба, бул сыр болсун, Ооба. Учурда эмне менен алектенип атасыз? Учурда Жалал Абад областындагы Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда эмгектенип атам. Анан Бейшеналиев атындагы университетте сырттан окуу бөлүмүндө окуп атам. Эң сонун. Азыр демек бул музыка жаатында кайрадан билим алып улантып аткан чагыңыз, Эң сонун. Ушул нерседен баштайлычы канча жашыңыздан бери ырдайсыз? Кандай болуп ырдап Көрөлгөндө эле ырдап калдыңыз? түшкөм деп коеюн. Негизи кичинекейимде эле ырдайм. Ошол 1-классымда эсимде эң алгач ырдап берсең мен сага сөйкө алып берем дегенчи. Анан 1-классымда ырдап берип, анан биринчи жолу кулагыма сөйкө тагышкан. Андан кийин 3-классымда болуш керек, 5-те экен, точно эсимде жок, бирок комузга курска бара баштадым. 3 ай, 4 айдай бардым. Комуз үйрөндүм. Андан кийин ортодо кандайдыр бир үй бүлөлүк шартка байланыштуу болду окшойт. Комуз таштап салдым. Окуган жокмун. Андан кийин ошол 9-класста деп калбадымбы, Бишкекке келдим деп. Ошол учурда карантин болчу, карантин убагында ар ким өзүнүн талантын көрсөтүп, интернет аркылуучу жүрбөдү. Анан мен дагы ошолордун катарын толуктап, интернет аркылуу өзүм ырдап чыгып жүрдүм. Анан белгилүү бир инсандардын жардамы менен ошол Бишкекке окууга тапшырып калдым. Эми Бишкекке кел, ырдашың керек сен деген жакшы сөздөрүн айтып калып, ошол. Демек, карантинде бир ички өзгөрүү болуп, дух деп жарылып чыга алган турбайсызбы? Ага чейин мен өзүм мугалим болом деп жүрчүмүн да. Чыгармачылыкты тандабасам мугалим болом деп. Анан кыргыз тил адабият мугалим болом деп аябай мындай элестетип, кыялданып жүрчүмүн. Анан ошол музыка тармагына келип калдым ошентип. Демек, сиз жактырган дагы мындан башка кесиптер барбы? Кесиптер Дагы кошумчалай кетсеңиз, балким чыгып өтө окшойт го. Мен ошол мугалимдикке кызыгам, бирок мугалим болуп да иштеп көрдүм. Өзүм кесибим менен музыка мугалими болуп иштеп эмгектендим. Кандай экен? Мага жакты. Балдар менен иштешкен өзүм ага кичинекейимде эле жакшы мугалим болгон. Ошону улай эле. Сизде баракчаңызда дагы байкадым, кино тармагына дагы кызыгат окшойсуз. Киного тартылган үзүндүлөр дагы жүрөт да. Кино боюнча негизи киного тартылган жакчу. Өзүм да актрисалык жактан да сынап көргүм келчү. Анан ушул быйыл Барпычы деген кино тартылып аткан экен. Рызбек Жабиров байкебиз келип сунуштап калды. Сага ушул роль жарашчудай болуп атат. Ал жерде Калима апа деген болот экен да. Ошол Калима апанын жаш чагын ойноп бердим да. Ал жер мындай эле отрывок болуп чыгат болуш керек, бирок кино чыга элек азыр. Ошону күтүүдөбүз барыбыз. Кандай экен негизи, жактыбы? Кино негизи Актриса ырдаганда оор экен. Ал жерде деген сенин аркаңда деген, сен ойнойсуң, бирок сенин артыңда толтур адам иштейт да. Ондон ашуун адам иштейт, ар кандай. Анан аларга да кыйынчылык жаратпаш үчүн сен өзүңдүн ордуңду, өзүңдүн ролуңду так аткарышың керек болот. Кыйынчылык көрүп болот экен. Демек, ырдап эле жүрөйүн деп каласыз. Ырдап эле жүрөйүн. Эң сонун, ырдап эле жүрсөңүз ырдап Эми чакыруулар болсо, сунуштар негизи келген. Четке какпайсыз. Бирок алардын ролдору жаккан эмес, ошону четке каккам, бирок өзүмө көңүлүмө жаккан ролдор болсо, буюрса ойнойсуз, Эң сонун. Анда ырды уланталы. Ырдаткан эле чакырган окшойсуз. Анда бир аз баарыңарды кайгыртып өтөйүн. Кайсы? Элмирбек Иманалиев устатыбыздын Сүйүүнүн мерези мыйзамы деген жагымдуу бир чыгармасы калган экен. Баары эле ырдап жүрөт, анан ар кимдин өзүнүн аткаруу чеберчилиги болот деген. Мен да кызыгып аткарып жүрөм, ошолорду аткарып берейин азыр. Жараттуу өзгөчө армандуу азаптуу өзүктү тытмалап да бир түн өзүң
өзсүз дагы бир таң атты. Өзөктү тытмалап да бир түн, өзсүз дагы бир таң атты. Мелдеген дүйнөгө батпайчы, мен келем сен эшик ачпайсың. Мен жетчү бактының ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың. Мен жетчү бактını ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың. Sensiz men adашкан чөжөдөй, сен издеп чыйпылдап жөнөй. Серпилсем бир сенсиң билмексен, сен үчүн бир жалгыз мен өгөй. Серпилсем бир сенсиң билмексен, сен үчүн бир жалгыз мен өгөй. Мелдеген дүйнөгө батпайчы, мен келем сен эшик ачпайсың. Мен жетчү бактының ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың. Мен жетчү бактını ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың. Сүңгүп мен чыга албас сананай, сүрүлгөн сүрүнгөн жаранай. Сүйүүнүн бул мерез мыйзамы, сүйдүргөн сүйгөндү аябай. Сүйүүнүн бул мерез мыйзамы, сүйдүргөн сүйгөндү аябай. Мелдеген дүйнөгө батпайчы, мен келем сен эшик ачпайсың. Мен жетчү бактының ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың. Мен жетчү бактını ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың. Мен жетчү бактını ыйлатып, мен келем сен эшик ачпайсың. Бали. Кайгырбаңыз. Буюрса баары жакшы болот деп туруп. Мен негизи жашоодо позитивде жүрөм дайыма. Ооба, бирок баягы соц тармактарда деле Instagram баракчаңызды барактап чыктым да. Ал жакта деле ырдаган ырларыңыздын баары эле ушундай кайгылуу экен, эмне себептен? Айтып атам, мен өзү орбасырак ырларга кызыгам, бирок мындай шаңдуу ырларды ырдаганда эми шаңдуу жакшы ырлар бар, бирок менин көңүлүмө ушундай ырлар жагат да. Бирок өзүңүз мындай жаркылдап, жайнап, мындай экран сыртында деле экөөбүз сүйлөшүп калдык го. Дароо эле тил табышып кетет экенсиз. Негизи жашоодо ушундай шаяр шатман жүргөн эле кызмын. Интернетке келгенде эле кайгырып калам. Ошону айтам. Эки жакта эки башка. Анан ойлоп калам, бир жагынан мындай интернет тармагында көбүнчө адамдар кайгырган адамдар экен го, жашоосуна нааразы болгон элечи. Анан негедир ошондой кайгылуурлар чыгарсаң эле сразу кетет да, мындай жакшы көп просмотр алат. Анан шаңдуу ырдап койсоң, жок да негедирчи. Анан адамдардын табитине жараша дагы балким ырдап аткандырмын. Талабына жараша чыгарат экенсиз. Интернетте демекчи бул активдүү колдонуп баштаганыңызга 2020 жыл себеп болот абы? Андан кийин карантин убагы, бирок мен карантин убагында ырдап жүрдүм. Андан кийин окууга барганда окуу жайда баары башка да. Ал жакта сенден жакшы ырдагандар бар, өтө күчтүү ырчылар бар. Алардын жанында жүрүп бир аз чынын айтканда мындай тартындым. Анан Instagram'ды жаап салдым. 1-2 жыл токтоп турду. Андан кийин ошол активдүү колдонуп баштаганыма уже 1 эле жыл болду го дейм. Жок, 1 жыл деле болду экен. Май айынан баштап быйыл. Демек жарым жыл болуптур да, жарым жылдын жүзү болуп калыптыр. Анан кандай экен негизи? Инстаграмды колдонуп баштаган учурда баягы сыноолор болот дешип берет да, көп угуп калам. Себеби 5 түрдүү адам болсо 5 башкача ой пикир дегендейчи. Жакшы жазгандар болот, жаман жазгандар болот дегендей.
Мен негизи жаман жазганга көңүл деле бөлбөйм. Карабайм деле, кызыкпайм деле комментарийге. Жакшы жаса, жакшы экен деп коем, лайк басып коем. Бирок көңүлүңүзгө тийген учурлар болгонбу? Жок. Билбейм, көңүлүмдү сырттан алып көрүп коем. Мен көбүнчө апамдын көңүлү ооруп калат. Инстаграмда күндө ар бирин кирип окуп чыгат да, мындай жадабайт дагы, мындай апа коюңузчу, ал сизге жазган жок, жаза берет адамдар, жазып калып кетет десем деле жок. Ушинтип жазып коюптур, ушул видеоңду өчүрө эле койчу депчи. Анан өткөндө ошол киного тартылып жүргөн учурда ошол бир видеом киргизгем, ошол жакшы кетти. Анан ошол видеодо майкачан отуруп ырдап койгон экем да. Анан ошого өлө көп негатив келиптир. Ошол күнү эле апам жазган негизи, ушул видеоңду өчүрүп салчы депчи. Анан ошол апам эле кыжалат болот. Аты мен ойломойм деле сырттан. Эненин жүрөгү башкача болот да. Кыз үчүн күйүп турат. Ооба, ошондой. Бул чыгармачылыкка келгенден кийин ар кайсы тараптан сунуштар түшөт болуш керек. Азыр продюсерге баягы өтө деле көз каранды эмеспиз деген менен ал жумуш уланып аткан чагы. Сизге продюсер болом дегендер болдубу? Ооба, албетте. Азыр барбы дагы деле? Дагы деле бар. Ошол Бишкек шаарында бир байке бар, жакшы атактуу эле. Мындай иштешели, мен сага жардам берейин, мен сени чыгарайын деп болушунча аракет кылат, бирок мен Бишкекке келгенге азырынча мүмкүнчүлүгүм жок. Мен ата-энем Жалал абадта турат. Анан Жалал абадта аларга каралашып турушум керек. Улгайган кишилер, алардын жанында болушум керек. Чайын берип, нанын берип дегендей. Улгайган киши деп калдыңыз, канча жашта? Эми өтө деле улгайган эмес, эми 60тан ашып калган да экөөтөң. Анан ошого барып тамак ашына каралашып турам анча-мынча. Ошондуктан Бишкекке келгенге шартым жок. Анан азыр интернет аркылуу эле. Өзүңүз эле? Продюсер жок? Жок. Продюсер менен иштешейин деген ойлорум болгон, бирок кайра бир туруп ойлонуп, анан кайра кой дедиңиз. Койду. Кереги жок. Тойлорго чыгып турасызбы? Тойлорго, ооба. Тойлорго чыгам. Устатым Делкумар Жолдошова деген эжеке бар. Жалал абадта Токтосун Тонобеков атындагы филармониянын зам директору болуп иштейт, эмгектенет. Ошол менин устатым. Жол көрсөтүп, мындайырлардыр да деп мага көбүнчө репертуар тандаганда да жардам берет. Ошол устатым менен чогуу тойлорго чыгабыз. Ошол үйрөтүп тартап устатыңыз менен, ата-энеңиз ал нерсеге каршы эмеспи? Жок. Колдойт. Колдойт. Ата-энем өздөрү тапшырып чыккан музыкалыйга негизи. Кел тапшыр. Бирок кыз балага деген чыгармачылык негизи оор болот экен. Ооба. Кыз бала үй бүлөлүү болот. Аял киши үйдүн куту, эне үйдүн куту дейт го. Анан ошондуктан биздин ордубуз үйдө да. Ошого бир туруп ойлонот экенсиң, чыгармачылык же үй бүлө депчи. Бул эми азыр жолуңуздун эми гана башталып жаткан тепкичтери да. Азыр эми буюрса жакын арада турмушка чыксаңыз, андан ары дагы экесе түйшүк башталат дегендейчи. Ооба, түйшүк. Мен түйшүк өз орду менен десең. Чыгармачылык таштабайм. Таштабаңыз. Таштабаганга аракет кылам, себеби деген мен 9 жыл өмүрүмдү ошол музыкага арнап койгом, чыгармачылыкка, ошондуктан таштагым келбейт. Таштабайм го деп ойлойм. Сүйлөгөн сөздөрүңүздөн баягы адабий нукура кыргыз тилинде аябай жакшы сүйлөйт экенсиз да. Анан бул китепке окуйбу деген дагы суроо пайда болуп атат. Мен өзү билем кичинекей чагымдан эле ошол адабий тилге көбүрөөк басым жасайм. Айтып атпайм адабият жолум келчү деп. Анан китеп көп окуганда, жок, китеп көп окубайм. Мындай илхомдоп коет го, ошо келгенде эле окугом, атак китепке кызыгып окуйм. Анан бир убакта ошол диний китептерге басым жасап кеттим. Диний китептерди көбүрөөк окуп, дин жөнүндө көбүрөөк маалымат алып, бирок ал жактан сөз байлык өнүгүшүнө жардам деле жок го, пайдасы деле жок го деп ойлойм. Келиңиз, жаңырталы. Жана көңүлүбүздү чөгүп, бир аз маанайыбыз түшүп калды эле азыр эми. Шаңдуу чыгармаларды аткарып берсеңиз. Азыр кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Сиз айтып калдыңыз. Кайгылуу ырда бербей кичине шаңдуу депчи. Ошо бир аз шаңдуу болгон кечирип койду, чыгарма аткарып берейин. Ооба. Tegim жаздагы каалабадым сенден бөлөк айгашаны өчпөй турган түбөлүккө мен үчүн өмүрүмдүн сени
экенсиң актанып баягындай гүл чыгайра бажырайып жүрчү кайра баягындай эч кайгырбай баягындай сүйчү кайра көп сулуулар көрүнсө да көзүмө көңүл толуп тең келбедиң ай өзүңө таттуу болуп дайым бирге жүрсүң де тагдыр сени энчелептир өзүмө баягындай гүл чыгайра бажырайып жүрчү кайра баягындай эч кайгырбай баягындай сүйчү кайра кабыл албай кээде айткан сөзүңдү канча жолу тапа кылдым ай өзүңдү кечир жаным суранарым кечирсең эгер чындап сүйүр болсоң өзүмдү баягындай гүл чыгайра бажырайып жүрчү кайра баягындай эч кайгырбай баягындай сүйчү кайра баягындай эч кайгырбай баягындай сүйчү кайра гүл чыгайра жүрчү кайра сонун азаматсыз Чоң рахмат. талантыңыз ташкындай берсин. Рахмат. Бажырайып эле ушинтип урдап жүрө бериңиз буюрса. Кайгылууларды жоготосуз. Баягы көрүүчүлөрдүн да суроосу болуш керек. Ушул бажырайган сулуу кыздын жеке катына мамиле уралы деген жигиттердин саны көп болуш керек да, э? Негизи Instagram баракчага салыштырсак, жакшы эле бар, бирок негизи мага Instagramдан таанышкан жакпайт. Соц баракчалардан, соц тармактардан таанышкан жакпайт. Мага мындай жашоодон келип, кандай болсоң ошондой келетегин көрсөтүп, кандай мен сен менен таанышкым келет, сен менен сүйлөшкүм келет деген жигиттер болсо, мындай ошолор менен мындай бат тил табышам, жакшы сүйлөшүп кетем да. Анан соц тармактагыларга көбүнчө жооп бербейм. Демек ишенбейсиз. Жок. Негизи кандай мырзалар жагат? Мырзалар дегенде бир сөздү, сөзүнө тура алган туруктуу жигиттер. Адамдык сыпатын баалайм. Эң баалаган ошол сөзүнө тургандыгын баалайм да. Анан бир сөздү айтып алып, анан ии болбой калды, анан кийин эми жолукканга келгенде деле бүгүн чоту бошобой калат окшойм деген сыяктуу шылтоолорун айтпагандай бир сөздү, сөзү өтүмдүү мырзалар жагат. Демек сөз өтүмдүү болсо эле жетет. Мен өтө эркетайм да. Андан кийин мен эркелетип туруш керек. Мага мындай көңүл бөлүнбөй калса эле мен кыжалат болуп эле настроениям түшүп эле бирдеке болуп калам да, бултуйп калам. Ошон үчүн мага ар дайым көңүл буруп туруш керек. Анан жайдар адамдын жанында достору көп деп коет. Досторуңуз деле көп болуш керек. Чынын айтсам жок. Эмне себептен? Достукка көп ишенбейм. Чынын айтканда мен буга чейин көп болчу, курбуларым, дос кыздарым көп болчу. Анан убагы келгенде терилип калат экен. Бирок эле калат экен жашооңдо ошол эсептелип эле бир эки досум бар.
курбуларым бар. Мага келген коноктордун дээрлик 80% ушундай жооп беришет да. Мен азыр адамдар ишенимден чыгып калганбы деп коем. Негизи чыгармачылык чөйрөдө. Достукта эмне болуш керек сиздин жеке каалооңуз? Достукта колдоо керек. Колдоо керек, бири-бирине болгон ишенич керек. Сен ичиңдеги болуп аткан ой толгонуу мындай кыжалатчылыкты сен ага айтканга мындай шарт түзүп бериш керек да. Кээ бир адамдар бар, сен уккусу келбейт, ал өзүнүн проблемасын айтып эле, кечке өзү жөнүндө айтып берет да, анан ушундай учур келет экен, сени өзүнүн пайдасы үчүн колдонгон достор. Мен бул менен сүйлөшсөм, бул мени мындай кылып берет, мага мындай кылып берет деген сыяктуу өзүнүн пайдасын ойлоп дос болгондор көп экен. Эсеп менен жүргөндөр демек. Ооба. Мага андай достор кереги жок. Анан өзүмдүн ошол саналуу досторум бар, саналаштарым бар, жакындарым бар, шүгүр. Ошолор аз болсо дагы көпчүлүктүн ордун басат. Ошолордун урматына бир чарма деп койбойсузбу? Анда сүйүүсүн жигитине жеткире албай, же сүйгөн кызына жеткире албай жүргөндөрүн Кыйналып жүргөндөргө ырдап берейин. Канча жыл күттүм өзүңдү, кай жакта жүрдүң көрүнбөй, канча жыл түштүм артыңдан, ай берем кууган бергендей, канча жыл түштүм артыңдан, ай берем кууган бергендей, жаңылбай сага кабылдым, жазатпай огун тегизем, азапка түртүбөйсүң да, акыры сени сүйдүрөм, акыры сени сүйдүрөм. Аспасы бийик тоо болсоң, ак карың болом кетпеген, жалбыртап күйгөн от болсоң, жалының болом өчпөгөн, жалбыртап күйгөн от болсоң, жалының болом өчпөгөн, жаңылбай сага кабылдым, жазатпай огун тегизем, азапка түртүбөйсүң да, акыры сени сүйдүрөм, акыры сени сүйдүрөм. Агыны каттуу суу болсоң, алдыңа түшкөн таш болом, сездирбей өткөн куракта, сен үчүн кайра жаш болом, сездирбей өткөн куракта, сен үчүн кайра жаш болом, жаңылбай сага кабылдым, жазатпай огун тегизем, азапка түртүбөйсүң да, акыры сени сүйдүрөм, акыры сени сүйдүрөм, баары бир сени сүйдүрөм. Сонун. Браво бул жагына. Азыр сезим кылдарын чертип өткөн сонун сүйүү жөнүндө чармалар болду. Сүйүү жөнүндө да суроо берейинчи. Сүйүү деген сиз үчүн эмне? Сүйүү деген жоопкерчилик. Ойлонбой туруп эле айтайын, жоопкерчилик. Сүйгөн адам мындай жанындагы адамга, кандай десем, өзүнүн партнеруна десем болот да. Партнеруна мындай жоопкерчиликтүү, бул менин аманатым деген сыяктуу, экөө тең бири-бирин түшүнүп, жоопкерчиликти мойнуна алса сүйүү болот деп ойлойм. Анан ишеним. Ишеним болуш керек ортодо. Сөзсүз ишеним болбосо, жанагы сүйүү деле жок болуп кетет. Эгер ишеничтен бир чыккан адам кайра ишеничке кириши кыйын. Кириши кыйын дегенде
ишенет, бирок кайра эле жанагы нерсе көңүлүндө калат да. Мындай мага мындай кылбады эле деген сыяктуу баары бир көңүлүндө калып кетет. Анын баягы сүйүү жок да, мындай сырттан эле мындай деп эле жакшы көрүп коюшу мүмкүн да. Ишеним жоголуп кетет демек. Ишеним менен жоопкерчилик. Эгерде сизге тандоо берсе, сүйүлгөнбү же сүйгөнбү деп кайсыны тандамаксыз? Неги сүйүп да көрдүм, сүйүлүп да көрдүм десек. Анан мага сүйүлгөн жакты. Көп нерсе көрүп койдум дейсиз. Сүйүлгөн жакты мага. Негизи кыз бала сүйүп эч кайда бара албайт. Ошону түшүнчүмүн да. Жанагы биздин сөз бар эмеспи? Кыз сүйсө калат, бала сүйсө алат дегенчи. Анын сыңарындай эле ошол сүйүлгөндү тандадым мен. Эң сонун. Сүйгөндө кыз көбүрөөк жабыр тартып калат экен, кыйналып калат экен. Эркек бала өзүн мындай гордый сезип калат экен да, кыз бала көбүрөөк сүйүп койсочу. Ошон үчүн эркекке караганда мындай эле бир ступень ылдый туруш керек экен. Сүйүлгөн жакты. Ооба, сүйүлгөн жакты. Сонун. Буюрса алдыдагы келечектеги максаттарыңыз тууралуу дагы сурай өтөйүн. Келечекте максаттарым, негизи эң чоң максатым, эң чоң кыялым бул эне болуу, турмушка чыгуу. Эми бардык эле кыздардын кыялы болуш керек. Анан негизи биринчи орунда үй бүлө. Ошондуктан эң биринчи кыялым ошол үй бүлө куруу. Үй бүлө куруу. Андан кийин чыгармачылык. Ооба, эң сонун. Мындай жооп күткөн эмесмин мен чындыгында. Мен өзүм деле таң калып атам. Айттым го той жакындап калды деп. Билбейм, ошол аял кишинин үйдө отурган эле жакшы го. Балдарын карап эле, балдардын тарбиясына карап, балдардын тарбиясын башка бирөө берсе, бар эненикиндей мээрим төгө албайт деген сыяктуучу. Ошон үчүн үй бүлө күтүп, өзүм балдарымды буйруса чоңойтуп. Сонун. Буюрса тилектериңизге жетиңиз. Бул аялдын чындыгында эң бактылуу күнү үйүндө деп коет го. Бала чакасында, эне болуу статусунда деген сыяктуучу. Ошол бир үйдүн куту болуп, жадыраган келин болуп, жолдошуңуздун сүйүктүү жары болуу, бул насип этсин. Андан кийин чыгармачылыкка буюрса. Бардык аял затына ошол сүйүктүү жубай болуу, татыктуу келин болуу, мээримдүү эне болуу буйрусун. Анан Айбике, келип бергениңизге чоң рахмат. Сизге да рахмат, чакырышкыбыз келип жатат. Чакырууңузга рахмат, сиздин да бир ай мурун чакырганбыз. Ооба, бир ай мурун сүйлөштүк, э? Ооба. Сааты бүгүнкү өтүшкөн экен. Жакшы чармалар аткарылып өттү. Келип бергениңизге рахмат. Эми аман эсен жетип алыңыздар. Кетерсиз болот. Жакшы бир чарма менен узатабыз бирок. Макул, анда эмесе. Кыргыз элибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун, кыздарыбыз ыйлабасын. Жаман жаңылыктарды укпайлы, жалаң гана жакшылыктарды угалы, жакшы нерселерди көрөлү. Ооба. Өлкөбүздө дайым тынччылык болсун. Аял затынын кадыры бийик болсун. Бирок ошентсе деле кадырын бийик болсун деп эркекти тепселеп коймой жок. Ооба, өзүнүн жолу менен. Эркектен баары бир ступень ылдый турушубуз керек. Ошол кыргыз элибизде аманчылык болсун. Анда эмесе мендеги махабат, баарыбыз махабат менен, сүйүү менен, эргүү менен жашайлы. Махабат жөнүндө да берейин. Сүйүүм турат жердин кең тургандай, мойнумдагы ыйык аяр тумардай, өкүрөккө сыймык толуп карайдым, көп кыйналып жакшы бир үй кургандай, эй көп кыйналып жакшы бир үй кургандай. Сүйүүм агат мелмелдеген суулардай, айбаттанат көлдө сүзгөн куулардай, таттуу сайрап элжиретип сезимди, таң алдында үн алышкан улардай, эй таң алдында үн алышкан улардай. Бул дүйнөдөн ачкан менин үнүмдү, жарык кылып өдүндөгү түнүмдү, сенин
ғана аман жүргін қараның, мен сен үшін тағдырдай сүйіндім, ей мен сен үшін тағдырдай сүйіндім, сенің ғана аман жүргін қараның, мен сен үшін тағдырдай сүйіндім, ей мен сен үшін тағдырдай сүйіндім, ей мен сен үшін тағдырдай сүйіндім.